Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан студия өзүбүздүн Кыргызстануу жана кыргыздар телеберүүбүздүн кезектеги санында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев агайыбыз келди. Куш келипсиз, агай. Эми бүгүнкү маселе, сиз менен сүйлөшө турган маселе ушул Кыргызстануу жаатында, Кыргызстануу маселесинде тарыхтын ролу өтө чоң да. Себеби тарых бул улуттук эс тутумду бекемдеген, ордуна келтирген. Улуттук эс тутумду ордуна келмейинче, ал калыптанмайынча Кыргызста өзүн өзү таанып билбейт. Ар кандай эле улут өзүн өзү таанып билүүдө сөзсүз ошо улуттук эс тутум аркылуу жүрөт да. Мына ушул сизге ушул ойдун тегерегинде суроодо, ушу кыргыз аң сезимин калыптандырууда, кыргыз таануу маселесинде кыргыз тарыхынын ролу кандай? Ушул бүгүнкү күндө андан нары дагы бир мүмкүн сөздү улантып, убактыбызга жараша сүйлөшөрбүз. Ошол кыргыз таануунун бүгүнкү күндөгү ийгиликтери жана кемчиликтери, кээ бир али ачыл эле кээ бир сырлары жөнүндө. Мына ушунун тегерегинде бүгүн сөз кылсак. Рахмат. Эми кыргыз таануу деген бул чоң маселе. Ал жерде албетте тарыхтын өзгөчө орду бар. Бирок ал кыргыздын тили, дили, кыргыздын адабияты, аң сезими, фольклору, жүрүш-турушу, жалпы эле кыргыз жөнүндө эмне билсе адамзат, ошол жөнүндөгү илимди жалпысынан кыргыз таануу деп койсок болот да. Бирок ошонун ичинде биз тарыхыбызды билбесек, анда кыргыз таануунда аткарган болобуз да. Кыргыз тааныбай калабыз. Анткени туура эң биринчи кезекте кыргызды таануу үчүн тарыхын билүү керек. Эми азыр дүйнө ушунчалык тез өнүгүп аткан кез, айрым бир саясатчылардын сөздөрү да бар. Тарых токтоп калды го, тарыхты жазбай атасыңар го деп. Тарыхты эки мааниде түшүнүш керек. Биринчи кең маанисинде, экинчиси тар маанисинде. Кең маанисинде тарых күнүгө, саат сайын, секунд сайын болуп атат. Мына экөөбүздүн отуп турган сөзүбүз дагы эртең тарыхта. Бул кең маанисинде. Бирок тар маанисинде ошол кең маанисиндеги болгон окуялардын бардыгын тизмектетип, аны аңдап, сезип, анан ошол бир ырааты менен тиги илим катары, билим катары жеткизсе, ал уже тарых тар маанисинде болот да. Анан кээде тарых десе эле биз өткөнү түшүнө беребиз. Мен андай деп ойлобойт элем. Тарых мурункуну түшүнүш туура, бул негизги маселе. Бирок азыркы абалыбызды сезиш үчүн биз мурункубузду окуйбуз да. Анан ошону окуганда биз келечекте туура кадам таштоо үчүн окуйбуз. Демек тарыхтын ролу чоң, бул насаатчы да. Турмушта насаатчы. Анан ошон үчүн тарыхтын бир дагы ушул кыргыз таануудагы ролун айта турган жерим. Мына биз Карл Маркс менен Энгельсти бир убактарда марксисттик көз караш ошолордун негиздөөчүсү болгон деп туруп аларды биз алардын эмгектерин кээде айтпайбыз да. Мен тескерисинче алардын кай бир ачылыштарын айта коюп жүргөндү каалаймын. Мына мисалы үчүн 19-кылымдын ортосунда эле Карл Маркс менен Энгельстин немец философиясы деген эмгегинде, кийин политэкономияга, саясий экономияга киришүү деген эмгегинде айткан жерлери бар. Мынтип айтат алар. Биз дейт, тарыхты эң биринчи илиндеп түшүнөбүз дейт. Керек болду тарыхты философиядан жогору коебуз дейт. Анткени алар айтат, ошо философияны түзүш үчүн, жалпы эле биздин саясий экономияны түзүш үчүн, жалпы эле коомду түшүнүш үчүн биз тарыхты окушубуз керек дейт. Тарых бул бардыгынын мынча айтканда булагы дейт да. Ошону билмейинче биз эчтекени билбейбиз деп айткан жери бар да. Демек бул ошол биздин тарыхтын ролун ушул жерде көрсөтүп атат да. Ошондуктан мен да ушундай деп ойлоп айтат элем. Азыр тарых албетте эми тарыхта көптөгөн проблемалар бар. Аны мындай мифтештиргендер көп, тарыхты саясатташкандар көп. Өз саясатка жакын илим, бирок ошол учурда ал тарыхтын өзгөчө фундаменталдуу чоң миссиясы бул өткөндү түшүнүп, туура түшүнүп,
азыркыны сезип, анан келечекке туура кадам таштоо. Туура маалымат берүү да. Маалымат берүү. Ошон үчүн бул жерде тарыхтын Кыргызстандагы ролу да өзгөчө деп айтканым. Кыргызды тааныганда биз аны тарыхтын өзүнүн илим катары логикасы менен, тарыхтын эрежелери менен таанысак дагы, ошону мифтештирбестен, анан кээде саясаттырбаштан ошо болгонун болгондой, нагыз ошол объективдүү көз караш менен биз субъектпиз барыбыз. Ошондой кылып туруп окусак, ошондо тарыхтын Кыргызстандагы ролун бир топ деңгээлде жогору койгон болобуз да. Ушундай деп айтыш керек. Менимче мындай деп ойлойм да Ташмага. Бул мифтештирүү, саясатташтыруу биз канча айтканыбыз менен деле ал болот да. Коом өнүккөндө коом ар тараптуу өнүгүп атат да. Ал ошондо тарыктар кээде саясатташып, тарых кээде мифтешип, себеби ооз-эки тарых бар. Ошол булактарга көбүрөөк таянган учурларда ал бир мифтешкен бир мүнөзгө ээ болуп кетиши мүмкүн да. Чынында мифтин өзүн аны тарых деп эч ким эсептебейт. Бирок ошонун негизинде дагы тарыхый маалыматтар менен бир жуурулушуп калган учурлар болот да. Анан кээде бир ооз-эки булакка көбүрөөк таянган учурларда дагы азыркы бир расмий баягы даражасы бар тарыхчылар да тарыхты мифтештирип атат, уламышка айлантып атат деген да сөздөр болот. Мен жеке өзүмдүн көз карашымда бул дагы туура эмес деп ойлойм да. Мен ал турсун кээде ушул биз өзүбүз көчмөн эл миңдеген жылдар бою өзүбүздүн тарыхыбызды ооз-эки сактап келгендиктен ушу ооз-эки булакка артыкчылык бериш керекпи деген дагы бир ойлорум бар да. Ошол туура. Бул жерде мен мифтештирүү дегенди башкача маанайда айтып атам. Анткени тарыхтын булактары бар да. Албетте ал буюм түрүндөгү булактар, анан жазуу түрүндөгү булактар кетет. Ал архив жана башкалар. Анан үчүнчүсү ооз-эки булактар. Ооз-эки булактар өтө кеңири. Бул Санжыра, Манас эпосунун өзү, биздин бүткүл биздин жомокторубуз, элди ооз-эки чыгармачылык баардыгы кирет да. Демек, ошолорду тарыхка колдонууда аны тарых менен салыштырып, тарыхтын логикасын тууралап бериш керек деген ойду айтып келип атат да. А кээ бирөөлөр андай деп айтпайт. Ошол уламышта кандай берилсе, так ошол тарых деп далилдей келгендер бар да. Мына мисалы үчүн кечеле мына айтып атпайбы? Мына тиги казактардын бир профессор жазып атат мынтип. Адам ата, Ева эне экөө тең казак, бирөө казачка дейт. Себеби дейт, адам деген сөз казактардын тили дейт. Адам деген казактын гана тили эмес, индоевропеолук тилдердин көбүнө адам деп айтат. Человек деген сөз. Биздер адам дейбиз. Аны айтып атат. Ошо адам дейт, Евага алматынын алмасынан берип коюп, ошону адам көйгөндө бүт дүйнөдөгү элдердин баардыгы казактан тараган деген идеяны көтөрүп атат да. Бул деген абсолюттук мифтештирүү. Туура. Же болбосо жанагы азыр эле мына биз өзүбүздүн инилерибиз Чуган Чороев деген айтып атпайбы? Мына гапло группаны биз текшерип көрдүк кыргыздардын. Анткени Мухаммед пайгамбардын Курейш уруусунун гапло группасы менен кыргызга окшош экен. Демек, Мухаммед пайгамбар кыргыз деп атат. Бул дагы мифтештирүү да. Анткени ал өзү негизи Алтай тил үлбөсүндө турган элдердин көбүнүн гапло группасы Хамит элдердин урпактарына окшош көчмөндөргө. Анткени биз Алтай ареалда тургандар бири-бириз менен катнашканбыз, кабарлашканбыз, атүгүл шумерлер менен кыргыздардын ортосундагы мамилени тапса болот. Демек, бул жерде мифтештирүү деген ошол логикага каршы айтам да. Демек, туура айтканда ал кыргыз эмес, ал кыргыз менен тектеш уруудан чыккан деген сөздү айтыш керек. Ошентип айтыш керек. Ал түздө эле кыргыз деп атат да. Жанагы неме казактар капла тоопко туура келгендиги үчүн ал кыргыз деп ушинтип айтып атат. Жанагы казактар тиги эме деп айткандай кеп да. Казактарды кутузов менен мифти да бурмалоо болуп атат. Кутузов деле, Наполеон деле баары деле казак кылып атадылар. Ошолор бар да. Эми кайра өзүбүздүн темага кирели. Эми тарых албетте бул чоң илим. Азыр тарыхтын ичиндеги көз караштар акыркы мына биздин эгемендик жылдарындагы методология деген чоң бир проблемасы бар. Ушуну кайрадан карашып атат. Мурда баардык тарыхты биз эме деп келгенбиз. Бул элдин гана, анан эмгекчи гана
эмгек кылгандардын гана тарыхы болгон, ошол тарыхты яратат деп. Бирок көрсө андай эмес экен, тарыхты эл гана эмес, ошо элди жетектеп жүргөн инсандар жаратат экен да. Анан ал бай болобу, кедей болобу, жумушчу болобу, тиги ханы болобу, баары бир тарыхта кайсы бир деңгээлде өзүнүн салымы бар экен дагы, анын арасындагы жетектечү инсандардын, тарых инсандардын ролу аябай чоң экендигин биз азыр ошондой көз караш менен кетип атабыз. Ошон үчүн азыркы учурда биз көп тарыхты персонификация деп коет орусчасы. Инсандаштырууга өттүк да. Ошон үчүн ар кандай окуяны жазганда биз ошонун жетектеген инсан ким, анын ою кандай болгон, ошол убактагы окуядагы мындай жалпы коомдун өнүгүүсү кандай эле, ошондогу факторлор ошол жеке инсанга кандай таасир эткен, жана жеке инсан ошону кабыл алып кайра кандай чечкен деген мааниде ушундай изилдеп атабыз. Демек методология өзгөрдү. Ошондон кыргыздын тарыхында дагы ошон үчүн биз көптөгөн маселелерди кайрадан карадык. Саясатташкан жерлердин бардыгын анан четтеп атабыз. Демек ошонун негизинде азыр кыргыз тарыхынын өзүндө дагы мурдагы мезгилге бөлүүлөр, мурдагы формациялык жанагы өнүгүүлөр, мурдагы жанагы пролетардык, анан кийин жумушчу табынын жеңиш деген сөздөр, ушулардын бардыгы экинчи орунга калып, азыр негизинен тарыхты башкача өңгүттө жазып атабыз. Ошон үчүн методология деген да чоң мааниге ээ. Ошондон мен айтат элем, кыргыз таанууда ошол тарыхый азыркы методологияларды кайрадан карап, ошонун ичинен кыргыздардын тарыхындагы көптөгөн мурунку убактарда саясатташкан кээ бир проблемаларды иргеп алып туруп, аны кайрадан элге чыгарыш керек болуп атат да. Ошондой маселелер аябай көп Кыргызстан тарыхында. Ошо мурун чечилип калган, мурун аныкталган деген нерселердин бардыгында эле көп нерселер бар. Туура. Теги Совет убагында биз Совет бийлигинин убагында жашап калдык. Мына сизден кийин келе мына биз ошол Совет мезгилинде билим алдык. Ошол Совет мезгилинде жазылган тарыхты окудук. Анан аны эми өзүбүзчө кайра бир көз караш менен чагылдыра турган мезгилде Совет бийлиги кулады да биз башка доорго, башка системага өттүк да. Мына ушунда өтө көп азыр түзөтүүлөр, тарыхтагы оңдоолор кетип атат да. Себеби Совет убагындагы орус тарыхчыларынын, орус эмес, деги эле бүт советтик тарыхчылардын тарых идеологияга баш ийдирилген эле да, коммунисттик идеология. Анан таптык коомдун тарыхы деп, анан тап боюнча жумушчу жана колхозчу, карапайым эл деген, анан ак сөөк, катмардын ролун таптакыр таанып, ал деген дайым басынткан, талкалаган, кандайдыр бир ушундай жок. Катмар сыяктуу ошондой кылып окудук да. Мына ушунун өзү өтө чоң кемчилик болду да. Мына азыр ушуларды кайра ордуна келтирүү процесси жүрүп атат да, кыргыз тарыхында. Мына азыр эми мындай карап көрсөң, чын эле тарыхый окуялардагы ошол аткаргандар, анын жетектегендер көбүнчө чын эле башы көтөрүлгөн аристократиялык уруулардан келип чыккан ошонун башчылары экен. Аны таанууга болбойт. Бирок алар ошолордун мүмкүнчүлүгү болгон, шарты болгон. Ошон үчүн эл жетектеген элди. Эл ага баш ийген, ошонун негизинде бир иш жасалган да. Туура да. Ошол аксөө катмар мамлекет түзүп атат да. Бул бүгүн улуттук элита ар кандай эми мурун аристократия десек азыр эми аксөөктө улуттук элита деп атабыз, ошол да улуттук элита. Эми мына мисалы үчүн муну саясатташтыруудагы кичине мен айта кетейин дагы. Мына мурун биз Бартоль ээрчип келгенбиз көп убакта кыргыз тарыхында. Анын албетте кыргыз эли бул 9-кылымда жылдыз сермеген мезгил болгон, улуу кыргыз дөөлөтү болгон деген кыргыздар деген эмгегинде 1927 чыкты. Ошо эмгегин жазат да. Аны ошону ээрчип эле биз баардыгыбыз кийин ошого эле умтулуп кыргыздын баардык эничеден келгендей кылып сезип калганбыз да. Бирок биздин өзүбүздүн нукура элдик санжырабызда, өзүбүздүн манасыбызда башкача айтып атпайбы? Мына манаста мына бул ушул жерде кыргыз мамлекеттүүлүгү калыптангандыгын айтып атат. Аны азыр далилдеп атат. Мына азыр ошол кыргыздын автохтондуулугу деген маселе менимче өтө бир чоң саясатташып кеткен да. Мына ошону туура эмес чечкендиктен мына 90-жылкы ош окуяларында, кийин 2010-жылкы ош окуяларында тең
интернет сайттарда жайнап кетти. Кыргыздар өзүңөрдүн уродуңарга кеткиле ensеге. 6 айдан келген. Силер Ошко жашап не кыласыңар деген маселе болуп атпайбы? Туура. Бул деген саясат да. Ошон үчүн тарых көп убакта туура далилдеш керек дагы саясаттан оолак туруп, бирок ошол саясатка мындай туурарак багытта бериш керек деп ойлойм да. А мына мисалы үчүн азыр кыргыздардын эң башкы түптөлгөн мезгили биздин эрага чейин 3-чү кылымдарда эле бул Тан хроникасын жазган Бангу деген болгон. Ошонун эмгегинде айтып атат. Хуннулардын ордосунан ал түштүк Монголияда турган жер, ошол жерден дейт, ошол кыргыз элигине чейин, Гого чейин болгону бардыгы биригип 7000 ли аралык турат дейт, батыш жакта дейт. А 7000 ли деген сөз бул 3,5 километр азыр. 1 ли 5 метрге туура келет. Демек, кыргыздардын биринчи каймактаган жерин азыр Кыргызстанды көрсөтүп атат ал киши. Туура. Бирок ага карабастан биз баарыбыз эле Енисейден келгенбиз дей бергенбиз. А Енисейден келген кыргыздар биздин кыргыздын бир бутагы. Туура. Болгондо дагы жоон бутактардын бири. Ушинтип гана айтышыбыз керек. Туура. Ошол мына сиз абдан туура келтирдиңиз да, ушул Манаста негизинен ушу биздин тарых жатат да, кыргыз элинин басып өткөн жолу жатат. Мына ошондо жана Манас Алтайга барып калган кыргыздан ошо топтон төрөлүп атат да. Ооба. Анан ошол топтун тегерегинде башка улуттарды да кошуп кыргыз ордосун түзүп атат. Анан ошондо эң кызыгы Манас хан болуп шайланганда Ак Балтанын айткан жери бар да. Манас, биз сени жөн эле башчы кылып шайлаган жерибиз жок. Биз деген бул Алтайлык эмеспиз. Биз тиги Орто Азиядан, Ала Тоодон келгенбиз. Биздин атап журтубуз ошо жакта жатат. Баягы биздин өзүбүздүн чоң Ороскан атабыздын убагында чоң мамлекетибиз болгондо, анан Кытай келип бөлүп жарганда 4кө бизди бөлүп жиберген. А 4кө бөлгөндө жана Аксүбөк элитаны бөлүп атат да, хандын 4 баласын 4 жака бөлүп жиберип атат. Ушинтип бөлгөндө мына Жакып атаң бияка келип, биз ушундай келип туруп калганбыз. Бир бай деген агаң болсо, бу Чыгыш Түркүстанда деп угам. Дагы бирөөсү тиги Еренге, бирөөсү Теренге кеткен. Анан эми ошол жети өзөн деп айтып атат. Мына биз жети суу деп анан кийин муну Себирече деген орустун сөзүн биз түз которуп, жети суу деп которуп жүрөбүз да бүгүн. Негизи Манаста бу жети өзөн деп айтылып атат. Мына ошо жети өзөндү жер кылган, чачылып кеткен кыргызды чогултуп жүрүп эл кылган деп Чештебеде турган Кавшай атабызды айтып атат да. Анан мына сен дейт, мына ошого барып жолуккунун дейт. Ошону бая калган каткан кыргызды чогултуп, коргоп, башкаларга коргулбай өшү кармап турат деп угабыз. Сен барып ошого жолуктагы, анан ошону менен сүйлөш. Анан биз бияктан көчүп кетели деген сөздү айтып атат. Мына сиз айткан азыр концепция, мына ушул тарых илими азыр келип аткан концепция Манастын өзүндө ушул айтып атат. Манастын өзүндө бар. Аны ошон тарыхый маалыматтар менен далилдеш керек болот да. Мына мисалы үчүн жанагы Гумилевдун Первая Таласская битва деп коет. Биринчи Талас саллашуудагы биздин эрага чейинки 36-жылы болгон окуя. Бул азыркы эле Таласта болгон нар жагы Кангуй мамлекетинен 300 римдик солдаттарды алып алып, тиги баягы Парфия согушуна тутунга түшкөндөрдөн. Ошонун негизинде ошо Таласта бир чоң сепил курат да, Чижи деген киши. Аны ал Гянгундарды басып алып, о Гянгундардын эли менен мамлекет курат ошол Чижи. А Чижи өзү түйү хунну. А бирок мына бул жерде көрдүңөрбү, мындай хунну менен кыргыздын да байланышы бар. Түпкү теги катары Чижини кайсы бир деңгээлде ошол жактан келген адам, бирок ошол Чижини талкалаганда 36-жылы генерал Чентан деген келип, анан талкалаганда Чижини тиги эметкендер, мындай каалагандардын көбү качып Алтай жака ооп кетишет. Анан кийин бир тобу мына бул Тибет жака оот, айрым бир топтору тетиги Хожен тоолорунан төмөн карта кетишет. Анан бир топтор ушул жерде калып калышат. Ошондон Манаста карап көрсөңүз, Кошой, Көкөтөй бул жерде, Музбурчак бул жерде,
Жақып жана туугандары Алтайда болуп атат. Айрымдары мынау тиги Чыгыш Түркістанда болуп атат. Ошон үчүн жана кыргыздын илгертен берки макалы бири кетти тереңге, бири кетти кереңге, бири кетти Кангайга, Кангай деген Кангуй. Бири кетти Алтайга деп атпайбы? Мына ушунун өзү тарыхый жактан далилдөө болуп атат. Муну тереңдеп излеш керек. Мына азыркы учурда ошо Кыргызстандын дагы бирден бир маселеси Кыргыз элинин автохтондуу экендигин далилдеп, Кыргыз элинин чоң ареалды. Мына бул тетиги Байкалдан баштап, мына бул Амударияга чейинки мейкиндикти кучагына алган бир түптүү элек эл болгондугун далилдөө максаты менимче бул туурада. Аны кээде бир биз өтө эле биптештирбейли, аны далилдейли. Туура. Кээде кээ бирлер жок, андай эмес, Кыргыз эли бүт эле Евразияны бийлеген дегендер чыгып атат. Ал да туура эмес. Ошондой деңгээлде бериш керек. Бул маселеде дагы бир кайрыларбыз дейм. Бул өтө бир чоң маселе болуп кетет го. Себеби мына Европанын тарыхын карасак ташымага, Европанын мамлекеттерин түзгөн, орто кылымда мамлекеттерин түзгөн хан тукумда, кыргызча айтканда, туура. Бул аристократия, бул Норман жанагы теория издеп жүрөбүз. Норман, швед, викингилерден чыгып атпайбы? Мына ошо сыяктуу ошол Европанын корольдорунун түпкү теги бүт ошолор менен чыгып, ошолордон чыкпаса дагы кыздарын берип, алардан төрөлгөн балдардан кийин корольдорду коюшкан да. Бул көрдүңүзбү? Аксүйөктү. Ошол Европа аймагында ушундай процесс жүргөн. Ушундай эле процесс биздин бул Азия аймагында да жүрүшү мүмкүн эле да. Туурабы? Көчмөндөрдүн тегерегинде. Ошон үчүн жанагыл теорияны кандайдыр бир чындыгында келечекте биз карашыбыз керек да. Мүмкүн чын эле көчмөндөрдүн түбү бир атадан тараган бир аксүйөк тукумдар жаткандыр. Ошолор балдарына бөлүп берип, анан ошолор кийин ошол элдердин аксүйөк элитасына бир айланып калышы мүмкүн да. Мына мисалы үчүн чыган орус окумуштуу Аристовдун китеби бар. Усун и кара кыргызы деген китеби бар. Чоң китеп, билесиң. Ал түзел айтат. Усундар кыргыздардын ата бабалары дейт. Усундан турган жери мына бул Ысык көлдүн тегереги. Ысык көлдүн түндүк жагында азыркы Түп районунун суунун алдына калып калган Чигучан деген шаар болгон. Чигучан деген шаар которгондо Кызыл өрөөн деп которулат. Кызыл деген бул Кыргыздын бир аты. Эми үчүн тиги Солтоноев Кызыл Кыргыз тарыхы дебейт. Жөн эле Кыргыз тарыхы деп койбойбу? Ал Кызыл Кыргыз тарыхы деп атат. Туура, Кара Кыргыз, Кызыл Кыргыз деген. Ана эми Кыргызды бөлүп келгенде биз билебиз. Ортосу мунтирный крыло баягы чордону Кызыл Кыргыз, Кызыл уулдун балдары, анан ак уулдун балдары, анан куу уулдун балдары деп үч бөлүп атабыз. Усундарда да ошондой бөлүнгөн. Правое крыло, левое крыло и внутреннее крыло кызыл. Көрдүң? Кызыл өзү өрөөн деп атат. Мына бул жөн эле жерден келип чыккан нерселер эмес. Мисалы үчүн Онок Бодун деген эл бар. Бул тиги 4-кылымдан кете бир 7-кылымдарга чейинки азыркы Жет өзөн деп аткан жердин аймагында турган Дулу жана Нушибеген 10 уруунун бирикмеси. Ичкилик кыргыздары 10 уруу түзөт. Туура. Байланыш барбы? Туура, байланыш бар. Анан Дулу жана Нушибек ичкилик 2 бөлүнөт алардагы. Аларда өздөрүн оң сол деп бөлүшөт. Ичкилик, сол канат ичкилик деп бөлүшөт. Анан кийин Дулу и Нушиби. Бул экөө тең кийин кыргыздарға кошулган. Ошо Дулу и Нушибинин арасынан кийин түргөчтөр чыкты. Түргөчтөрдүн арасында дагы 2 бөлүнөт. Сары түргөч, кара түргөч. Ошонун сары түргөчтөрү бул кыргыз айланып кетти деп Гумилев айтат. Демек, мына бул жерлерди ушулардын бардыгын тереңдеп изилдеп келсек, тетиги Енисей кыргыздары менен мына бул ушул жердеги орточа кыргыздардын ортосундагы чоң катмар байланыштын негизинде анан кыргыз эли калыптангандыгын далилдөө болот да. Бул жерде өтө чоң маселелер бар да. Абдан жакшы. Мына ушул караңызчы, азыр биз тарых жөнүндө кыргыз тарыхына мындай бир чалгынга чыгып атып, көп нерселерди көрүп атабыз да. Мына ошо кыргыз чын эле кандай жолду басып өткөн. Чынында өзүбүздүн элдин басып өткөн жолун билбей туруп биз кыргыз эмне эл болгондугун кайдан билебиз? Эмне эл болгонун билбей туруп эртең кандай эл болорубузду билбейбиз да, туурабы? Бул улут ошон үчүн өзүнүн эс тутумун дайым
kalıptandırıp, ес tutumун толуктап, ушинтип отурушкан да айрыкча бул маселеде санжырачылар абдан чоң роль ойногон. Баа тарых илими жарылганга чейин. Биз эми тарых илими бизде 20-чы кылымда келди да. Орус аркылуу ушул илим пайда болду. Бүгүнкү күнү ошол бүт Оз эки булактарды, жазма булактарды чогултуп эмнени тапсак, ошону азыр тарых илимине айлантып, элди ошо туура бир багыт, туура маалымат берүү маселеси болуп атат. А туура маалымат берүү бул туура калыптандыруу да. Туура аң сезимди туура калыптандыруу. Аны кыргыз катары туура калыптандыруу маселеси кетип атат бул кыргыз адамы. Биз өзбектин тарыхын окуп, же казактын тарыхын окуп, biz anı okup bilişimiz gerek. Tuğan tek elder katları. Bирок adegende biz özümüzdükünü okuşumuz gerek. Biz sidalardan ayırmamız emine de olup atat. Tuğra mı? Alar menen geçe kaysil uakta biz bölüngönbüz. Kaysil uak kayerge varsak biz birige istegen mesele var da. Ошон үчүн мына тарых илиминде чынында бизде Манас баш болгон эпостордо жана өзүңүз айткандай элдик Оз эки чыгармаларда, уламыштарда көп нерсе айтылып атат. А ошол Манастагы жанагы кыргыздын биригүү процесси или чачыраган процесстер кайсы кылымдарга туура келет деген мына тарых илиминдеги чоң маселе. Мына ушул болуп турат. Манас тарых илими деген чоң проблема бар да. Болбосо чынында биздин Оз эки ушул чыгармаларыбызда ушулар айтылып турат деп ойлойм. Ушул берүүнүн акырында кичине айтып койгон нерсе, мындай макал бар, тарых менен ташты да эссе болот, тарых менен тагдырды да кессе болот деген сөз бар да. Бул чоң, мунун тарыхтын ролу, коомдук ролу чоң. Тарых деген биздин жаштарды мекенчилдикке, интернационалдуулукка, анан өзүнүн мекенин сүйүүгө тарбиялай турган чоң курал да. Ошон үчүн жанагы Кыргызстанда тарыхты колдонуп, тарыхты туура колдонуп, жанагындай биз айтып аткан бир чекелерин гана мындай айтып койдук. Ошолор терең изилдөө менен кыргыз элинин тарыхы ушунчалык бай, ушунчалык кызыктуу жана дүйнөдөгү чоң тарыхтардын ичинде бир орчундуу ролду ээлегендигин түшүндүрсөк жалпы элге анда тарыхтын ошол Кыргызстандагы чоң ролун көрсөткөн болобуз да. Туура. Анда ташмага бүгүн ушул сиз менен болгон бүгүнкү Кыргызстануу маселесинде ушул процесстердин жүрүшүндө тарых илиминин ролу кандай экендиги жөнүндө ошо айланта кеп кылдык. Сиз менен дагы бир келечекте ушул тарых илиминде, кыргыз тарыхынын илиминдеги бүгүнкү бир орчундуу маселелер тууралында дагы сиз менен жолугушуп кеп кылабыз деп ойлойм. Келгениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Кыргызстануу жана кыргыздар телеберүүсүнүн кезектеги санынын аягына чыктык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.